Бул белектерди түшүрүп жаткан Талас шаардык күзөт кызматынын кызматкерлери бул жолу өздөрүнүн демилгеси менен Талас жатак мектебинин окуучуларына жаңы жылды утурлай атайын белектерин көтөрүп келишти. Бул интернатта тарбияланган балдардын ден соолугунан кабар алып, аларды жаңы жыл менен куттуктап чакан белектер берилди. Балдар жердин жандуу гүлдөрү демекчи, алардын ар биринин көңүлүн көтөрүп, бир күн болсо дагы майрамдык маанай тартуулап, ден соолуктарын сурап кабар алышкан Талас шаардык күзөт кызматынын жалпы жамаатына балдар ыраазычылыктарын айтышты. 120 бала тарбияланган интернатта 7 жаштан 17 жашка чейинки Талас облусундагы ден соолугунан жабыркаган балдар тарбияланат. Жатак интернатта балдар үчүн бардык шарттар каралган. Жаңы жылды утурлай белектерин көтөрүп келген күзөт кызматкерлери маданият өкүлдөрүн тап келип, балдарга жагымдуу маанай тартуулашты. Өз каражаттарын балдарга белек берген Талас шаардык күзөт бөлүмүнүн жетекчиси Эрнист Жолдошбековдун айтымында, бул интернаттын жарык берген лампаларын да алмаштырып беришүүдө. 2012 жылы 10 апрелиндеги номер 237 токтомдун негизинде майыптарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, кары картаңдарга жардам көрсөтүү токтому чыккан экен. Анын негизинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жыл сайын ушундай көмөк көргөзүү телефонограммалар чыгат. Анын негизинде биз да мына Талас шаардык күзөт бөлүмү общий жалпы күзөт кызматы четте карап турбастан ошол 2024 жылдын 15 ноябрында биз биргебиз деген долбоор уран телефонограмма келген. Ошонун негизинде биз аткаруу максатында ушу мүмкүнчүлүгү чектелген кандайдыр бир муктаж адамдарга жардам көрсөтүү максатында жалпы эле Талас шаардык күзөт бөлүмү өздүк курамы менен биргеликте кеңешип, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүү максатында көргөзүп отурабыз. Аны бул эми жаңы жылдын астында ушу балдардын биздин келечек ушу жаштарда дегендей балдарга жакшы маанай тартуулоонун негизинде көргөзүп атабыз. Интернатта окуучулардын бөлмөсүндөгү уктоочу керебеттер дагы демөөрчүлөрдүн жардамы аркылуу жаңыртылган. Эми жарык берген лампалар жаңыртылса, мында балдардын окуп эс алуусу үчүн шарттар акырындап жакшырууда. Ооба, берде өзү Талас область боюнча бул бир эле ушундай көмөкчү жатак мектеби бар. Берде ушул кутапта 120 бала тарбияланып билим алып жатат. Ооба, бул балдар аярлуу катмада балдар болгон үчүн буларга биз күндө көңүл бөлүп турганыбыз аябай жакшы болот. Бүгүн дагы мынтип өздөрүнүн жамаатты демилге көтөрүп, өздөрү келип ушинтип ушу балдарга жаңы жылдын астында өздөрүнүн кичине да болсо белектерин тартуулаган үчүн аябай ыраазычылык билдиребиз. Биз өзүбүздүн жана жамаатыбыздын атынан, окуучуларыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Бул аябай жакшы демилге болду. Балдарды майрам күндөрү гана эске албай, ар дайым камкордукка алып, алардын ден соолугунан кабар алуу ар бир жарандын атуулдук барзы. Себеби бул балдар ден соолугунан жабыркап келет. Бегайма Сымбаева, Нургелди Ашубеков, Эркинай Жумабекова, Атайын Таңкы Талас берүүсү үчүн.